Урматтуу бүгүнкү илимий жыйындын катышуучулары, биринчиден Ала Тоо Ататүрк атындагы Эл аралык университеттин жетекчилигине тарыхчы катарында ыраазычылык билдирип коюуну сураа көрүп жатам. Анткени жетекчилик ушундай иш-чараларга маани берсе, анан калса Эл аралык университеттин жетекчилиги маани берсе, бул абдан жакшы нерсе. Керек болсо биздин республиканын бөлөк илимий мекемелерине, жогорку окуу жайларына үлгү болот, жол көрсөтө турган иш-чара болот. Ошондуктан биз тарыхчылар жамааты ыраазыбыз. Анткени жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында ушундай иштер жүргүзүлбөсө, мектептерде жүргүзүлбөсө, деги эле жаштардын арасында жүргүзүлбөсө, анда анын мааниси, өзүнүн маңызын, мазмунун жоготот. Ошентип 1916 жылкы көтөрүштүн өткөнүнө билинип билинбей быйыл 100 жыл өтүп кетиптир. Албетте буга чейин дагы 95 жылдыгында, 90 жылдыгында, 80 жылдыгында дегендей сөздөр болгон. Бирок быйыл өзгөчө болуп атат. Бардыгыңыздар күбө болуп атасыздар, телевизордон, радиодон, мезгилдүү басма сөздөн койчу кайда болбосун 1916 жылкы көтөрүштүн маани маңызы, болгон окуялар жөнүндө ачык-ак таамай айтуу аракети жасалып жатат. Буга албетте биздин мамлекеттик жетекчиликтин маани бергендиги жол ачты. 1916 жылкы көтөрүштүн 100 жылдыгын өткөзүү жөнүндө атайын жарлык чыккан, президенттин жарлыгы. Анан быйыл 16 жылды тарых жана маданият жылы катары жарыялаган указ чыккан. Анын ичинде 6-7 иш-чара белгиленип, анын эң башкысы катарында ушул 100 жылдыкты белгилөө жөнүндө указ жарыяланды. Анан а дегенде эле айта кете турган нерсе, кээ бир биздин эле ушу мекендештерибиз же болбосо чет өлкөлүк биздин замандаштарыбыз ушунга чочулоо менен мамиле кылып атат. Ана сиздерге дагы бир жолу рахмат, жетекчиликке чочулабай, коркпой, үркпөй ушул элди чогултуп атканыңыздарга. Себеби бул 16 жылкы көтөрүш десе эле 5ке сайгансып, кээ бирөөлөр бул кыргыз менен орустун мамилесин курчутат. Азыркы Россия Федерациясы менен азыркы суверендүү Кыргызстандын мамилесине зыяны тиет деген ойдо атат. Бир нерсени унутуп калышат бу жолдоштор. Эми мен ошону биздин балдар айтат да, түшүндүрөт элге. Булар азыр тиши чыгып калган балдар да. Бул жерде азыркы Россия жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде падышалык Россия жөнүндө сөз болуп атат. Колониалдык империя жөнүндө сөз болуп атат. Ошол империянын түбүнө жеткендер дагы биздин ушул эле Россия Федерациясында жашаган калк болгон. Мына 17-жылкы тиги февраль революциясында Россиянын калкына, орус калкына жек көрүндү болгон тиги Николай II император тактан кулатылбады. Анан ага дагы кошулташы болуп 17-жылы октябрда совет бийлиги орноту тиги буржуазиялык убактылуу өкмөттү кулатып. Же болбосо 1916 жылкы көтөрүштүн башкы күнөөкөрлөрүн жок кылгандар дагы ошол Россиянын калкы болгон. Анан бизди колониалдык эзүүдөн куткарган 16-жылы таткан зат тозогубуздун маани маңызын, анын тиги кайгылуу элибиздин тагдырын түшүнүп, анан кайра ошонун ордуна келтирүүгө аракет жасаган дагы Россия Федерациясы болду. Ошондуктан муну жана биздин өзүбүздүн арабызда жүргөн саясатчылар, анан Россияда дагы жана чочуп аткан кимдир бирөөлөрдүн туура эмес айткан сөздөрүн ишенип чочуп аткан биздин кызматташтарыбыз, тилектештерибиз туура түшүнүшү керек. Демек бүгүнкү өтүп аткан иш-чаранын максаты кайсы бир элди жамандоо, кайсы бир өлкөгө тийишүү, ага тишти кайроо эмес, ага кекенүү, анан да өч алуу үчүн жасалып аткан иш эмес. Бул ошол эки өлкөнүн ортосунда бир кезде кетирилген кемчиликтер өткөн замандагы кайра кайталанбас деген максат. Кайра тескерисинче мамилебиз ого бетер күчөсүн, достугубуз күчөсүн. Анан эң башкысы биздин жаштарыбыз, Кыргызстандын калкы ушул окуядан сабак алсын. Ушул окуянын маани маңызы аркылуу биздин саясатчыларыбыз дагы сабак алсын, же карапайым калкыбыз да сабак алсын деп чыгарылган указ болуш керек. Себеби ушундай окуяларды жакшы билгенде гана биздин калк, жаштар өзгөчө
биздин могу эгемендүүлүгүбүздүн, биздин көз каранды эместигибиз, биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн баа баркын билет деген ойдо чыгарылса керек. Биз ушуга түшүнүшүбүз керек. Башка ой жок, тескери ой жок, максат жок менимче. Ошол биз мына 25 жыл болуп атпайбыз анан калса. 25 жылдык юбилейибизди, мааракебизди белгилеп аткан кезде артка кылчайып карап, ушул 25 жылдык мааракеге жол ачкан 16-жылкы көтөрүштү тиги жол ачкан окуянын мисалынан кийин биз ошол баа баркына жетебиз. Мамлекет бул биздин бакыт алайбыз экенин, мамлекети жок элдин келдири кесилгендигине, келечеги жок экендигине көзүбүз жетип, ошону көздүн кара экенди коргогонго ой келет болуш керек. Биздин өзгөчө мына жадырап жайнап отурган жакшынакай Кыргызстандын келечеги жаштардын аң сезиминде. Ушуну бир айта кетпесе, кийинки кесилер ушундай бир туура эмес оругуп барган, ойду тоonu сүйлөгөн замандаштарыбыз дагы пайда болуп атат да. Баягы жумурткадан кырыс деген. Андай жок. Андай мисалы үчүн системде да жок. Системде максат. Анан Түрк университети десе эле башкача ойлоп ийиште мүмкүн да. Жок, бул жерде таптакыр башка. Ушул элдин улуттук аң сезимин өстүрүүгө, мамлекеттик идеологияны калыптандырууга кол кабыш кылалы деген иш. Аны менимче Кыргыз Славян университети жасап атат. 1916-жылкы көтөрүлүш бул кокусунан чыккан окуясы эмес болчу. Бул 50 жыл бою топтолгон элдин ичинде кайнаган буунун сыртка чыгышы болчу. Кээ бирлер айтып атпайбы, бул ой Кыргыздын жаштары оолугуп тентектик кылып антип мынтип анан чыга калган 16-жылкы согушта тиги дүйнөлүк согушка фронтко баргысы келбей деп. Жок, ал жараны чукуланган окуя. Элди ачуусун чегинен чыгарган окуя болгон. Ошондуктан мен кыскача убакыт албаш үчүн бир-бирден эле санап өтөйүн себеби. Анын терең объективдүү себептери болгон. Биринчи падыша өкмөтүнүн бул 1955-жылдан 76-жылга чейин 21 жылдын ичинде Кыргыздын табигый негизги укугун алып салды. Колунан тартып алды. Ал эгемендүүлүк укугу болчу. Ээн эркин жашоо укугу болчу. Көз каранды эмес, өз бетинче турмуш куруу, жашоосун улантуу укугу болчу. Ошондон укугубузду ажыратып жараткан берген, табият берген ээн эркин жашоо. Биздин укугубузду Россия империясы ошо кездеги император, орус император алып койду. Орус эл эмес, орус император, орус падышачылык алып койду. Мындан ары биздин законубуз менен, биздин мыйзамыбыз менен, биздин эрежебиз, биздин жол жобобуз менен жашайсыңар. Силердин адат салт, каадан нарк өткөн кеткениңер менен биздин ишибиз жок. Болсаң жамчы тиги аба жуткузабыз. Экинчиден, ошол элдин жашоосу үчүн керек болгон жашоонун, турмуштун булагы болгон жерин алып койду. Жер 67-жылкы 90-жылдардагы жоболордун негизинде Россия империясынын менчиги деп жарыяланды. Кыргыз эли ошол жерде киндиги каны тамган, далай ата-бабалардын каны төгүлгөн жер. Кыргызстан кеңешпей, таңашпай, биздики эми мындан ары силер Россия империясына тиешелүү жерди пайдаланган үчүн алык-салак акы төлөйсүңөр. Битти. Бул биринчи күндөн эле күдүгүн туудурган адам. Кандай? Үчүнчүдөн колониалдык үстөмдүк орногондо анын артына жаңы башкаруу системасы кирди. Бийликтин 99% Россия империясынын колониалдык чиновниктеринин колуна өттү. Ага чейин Кыргыздын бийлери, манактары башкарчуда. Чоң бийлери, болбосо тиги ар бир уруунун бийлери, агалакчын бий, улук бий, чоң бий деген алардын баардыгынын бийлиги жыйыштырылды дагы. Түркістандың жарым пашасы кыргыздар айткандай, Түркістандың генерал губернаторунун колуна өттү. Анын кол балдары болгон областтардын аскер губернаторлорунун колуна өттү. Алардын кол балдары болгон уездин начальниктерин, алардын малайлары болгон тиги участоктун приставтарынын колуна өттү. Кыргыздар колониалдык бийликтин 1-2% гана тетиктерин айланды. Мисалы үчүн волостук башкаруучулар, айылдык старшындар, тиги 10 башылар, 50 башылар деген булар дагы түздөн түз бийликке баш ийген, керектүү саясатты эл арасында жүргүзө турган, эмнелер эле чорун чорчо тарта турган, ырын ырдай турган киши. Теп бөлө ага, анан калса жанагы Курман Жандатка сыяктуу, жолдо Шабдан Баатыр сыяктуу
же башка чыган кадыр барктуу жет атасынан бери эл бийлеп келе жаткан эл бийлөөнүн мамлекеттик бийликтин сырын жакшы билген адамдар тартылган жок. Алар өңкүп кетиши мүмкүн деп чочуласа керек. Ага ыңгайлуу кишилер тартылган. Анан төртүнчүдөн бул алык салык саясат. Алык салык саясат. А дегенде 1 сом 50 тиындан аягы 15 сомго жетти. Бул абдан чоң сумма болуп, акча тыйын менен иши жок эл үчүн. Натуралай чарба жүргүзгөн эл үчүн. Натуралай алмаш жүрчү да. Ал эми 1 сом табыш үчүн агесте өтө эле кыйын болгон. 1 сом табыш, аягында бар 15 сом табыш. Анан согуш жылдарында анда башка да кыйры салыктар, ар кандай салыктын түрлөрү көбөйдү. Анан жергиликтүү элдин каада салттарын, үрп адаттарын жана башка нерселерине текеберчилик менен мамиле кылып, алар менен эсептешпөө. Керек болсо жана мен айтпадымбы? Кыргыздын кадыр бар адамдарын четтетүү, аларга бой көтөрүү менен текебер мамиле кылуу сыяктуу. Бул дагы себеби болгон. Анан албетте мен жерде туюгул айтышым керек болот. Кыргызстанга ооп келген жанагы Кыргыздын эң мыкты тиги Меркеден бери кастай Кеминге чейин тиги балыкчыдан ары Караколду тегеретип Кыргыздын мыкты жерлери дагы кеткенде келген эл менен жергиликтүү элдин ортосунда кээде мамилелер дагы анча-мынча туура эмес нукта өнүккөн. Бул дагы себеп болот. Анан эң акырында бар 1914-18 жылдардагы дүйнөлүк биринчи согуштун учурундагы элдин абалын көрчү. Мына ушулардын баары чогулуп келип элди көтөрүшкө даярдап койгон. Бүгүн болбосо эртең болсо бир күнү болмок. 16-жылкы 25-июньдагы тыл оорук иштерине тартуу жөнүндөгү жарлык бул көтөрүшкө шылтоона болду. Көтөрүш 1916-жылы 4-июльдагы Хотжент окуялары менен башталып, а дегенде Ферган Агрөөнүн түштүк Кыргызстанды кучагына алды да август айында түндүк Кыргызстанды кучагына алды. Жайылды. Анан түндүк Кыргызстанда 6-7 августта Кеминде башталып, акырында бүткүл Чүй-өрөөнүн, Ысык өлөрөөнүн, ички теңир тоона камтып, мына ушул жерлер көтөрүштүн накта чордондоруна айланган. Себеби бул жерде ачыктан ачык жазалоочу аскерлерге каршы, орус элине эмес, падышалык бийликке каршы, колониалдык бийликке каршы, колониалдык администрацияга каршы куралдуу көтөрүштүн деңгээлине өсүп чыккан. Ачыктан ачык. Ошондуктан бул жерде көтөрүштүн очоктору деп айтабыз. Эжеке тесиреп бүтүнүз дегендей билги берип атышпайсыз. Бул ушул жерде бир эле мисал Токмоктун колониалдык бийликтин чордондорунун бири катарында 10 күндөн ашык Кыргыздын канаткан баш болгон 20 миң айрым маалыматтар боюнча 40 миңге чейин жеткен Кыргыздын жигиттери дегенде бир айта кете турган нерсе жанагы майдандагы оорук иштерине деген шылтоо менен 19 жаштан 43 жашка чейинки катчы кырылганда. Бул деген Кыргыздын келечеги, Кыргыздын халкынын санын өстүрө турган күчтөр эле чыгат, өндүргүч күчтөр болчу. Мына ушул жигиттер Европага барып фронтто өлгөндөн көрө, учкандан көрө, күрөк менен аңга сабат, окопко сабат өлгөндөн көрө ушу жерде оккучу өлөлү дегенди артык көрүшкөн. Бардыгына кайрылып болушкан. Сондуктан жана 20 миң 40 миң аскер дегенибиз чындыкка жакын болуш керек. Токмокту 10 күндөн ашык курчап туруп, анан кошумча Анжияндан, Верный тараптан, Ташкент тараптан көп сандаган кошумча аскер күчтөр келгенде анан кийин чегинүүгө мажбур болушту. Айтор августтун 6-7-леринде башталган куралдуу көтөрүш аягы сентябрдын аягына чейин керек болсо созулду дагы. Көтөрүштүн басылган учуру болжол менен ушул октябрь айынын аягына чейин барып анан кийин токтойт деп айтсак болот. Андан кийин эми көтөрүштүн мааниси. Мен убакыт экендош үчүн майдалап кетпейин, аны биздин макалалардан окусаңыздар болот. Бир нерсе, бул көтөрүштүн жол башчылары деген маселе бар. Бул совет доорунда көтөрүштүн жол башчыларын бир жасалма көтөрүштүн жол башчыларын тапчыбыз. Партиялык принципке жана таптык мамилеге ылайыктап туруп, анан бай кедей деп бөлүп келип туруп, байманаптар көтөрүшкө жетекчи болушу мүмкүн эмес. Жанагы орустун пролетариаттык партиялык уюмдары сыяктуу же болсо жумушчу табынан дыйкандардан чыккан жол башчылар болуш керек болчу деп анан кийин кедей кембагандардын арасынан жасалма тиги жол башчыларды тапчыбыз. Анык жол башчылар болсо булар байманаптар болгондуктан алар жетекчилик кылган аймактардагы көтөрүштөр бул реакциялык көтөрүш болгон. Феодалдык монархиялык мүнөздөгү, тескери мүнөздөгү кыймыл болгон дегенге чейин, жамандаганга чейин барганбыз. Эми андай жерлер көтөрүштүн чын очоктору болчу. Мына Токмоктун айланасы, кичи кемин, чоң кемин, Ысык көлдүн айланасы ички теңир тоодо чындыгында эле байманаптар жетекчилик кылган. Анткени аларды
кылымдар бою кыргыз элинин аң сезиминде, саясий аң сезиминде калыптанган ада салтка кан көтөрүшкөн. Кадырбактын кишини көтөрбөсө, мага ошонун катарда жүргөн кишини кан көтөрмөкмүн. Эл башкарууну сырын, элге жетекчи, жол башчы болуунун сырын билген кишилерди гана жол башчы көтөрдүк. Жол башчы деген түшүнүк Моңгол, Түрк, Моңгол элдеринде, Түрк элдеринде хан деген түшүнүк болду. Болсо чоң бий, улук бий деген түшүнүк болду. Ошондуктан хан деген наамды киргизген. Ошону бетке кармап алып биздин кээ бир идеологиялык өңүттө иш жүргүзгөн окумуштууларыбыз хан көтөрүлгөн жердин бардыгы реакциячыл кыймылдар деп көтөрүш очокторун жокко чыгарып, көтөрүштүн маанисин жокко чыгарып аракеттери жасалган. Да Кудайга шүгүр. Ушбек Үсөнбаев сыяктанган жыгаан окумуштуулар коргоп, калканч болуп, ошонун азабын тартып келишти өмүрү бою. Бүгүн бактыбыз бар экен, эгемендүүлүктүн шарттарында хандар дагы калктын өкүлү, бектер дагы хандын өкүлү. Анан жанагы дин кызматкерлери дагы хандын өкүлү. Кожомолдор катышкан деп да жамандабады. Ошо кожомолдолор да Кыргыздын ичинен чыккан адамдар да. Ал ошол замандын билимдүү, илимдүү адамдары. Алар дагы күйүп-пышып көтөрүштүн ичинде тиги ураан чакырып жүрүштү. Калаандык үстөмдүктөн кутулалы, эркиндик, эгемендикке жетсе кандай сонун болот деп ачык айтып. Демек көтөрүштүн жол башчылары биздин өзүбүздүн ичибизден чыккан. Ата-бабалардан бери, жет атасынан бери эл башкарып келген түп катарында. Элде арасында Кадырбаров бар адамдардан куралган экен. Ошондуктан көтөрүштүн жетекчилери болгон белгилүү өлчөмдө даярдануу аракети жасалган, уюшуу аракети жасалган деп ачык эле тайманбай айтсак болот. Айтылып да жатат. Муну мен эле айтып аткан жокмун. Башкалар да айтып жатат. Эми көтөрүштүн жеңилишинин себептери түшүнүктүү. Мааниси эмнеде турат? Мааниси мында турат. Мунун 3 мааниси бар жолдоштор. Мен дайым айтып келем. Биринчи мааниси бул илимий мааниси. Биз 91-жылга чейин туура эмес баа берип келген болсок, бүгүнкү күндө ошону тууралоо, объективдүү, калыс тарыхый чынык калыбына келтирип жатабыз. Дагы келтириле көп иштер бар, ошондуктан ушул жасалды. Болгонун болгондой, болгон окуяны кадимкидей ордуна коюш керек болду. Жанагы партиялык принциптен, таптык принциптен алып чыгып. Ошол учурда ошол көтөрүштүн себептерин эч коркпой, жалтаңдабай, кетенчиктеби ордуна коюшубуз керек болду. Анан жана көтөрүштүн жол башчыларын көтөрүштөгү уроонун кайра калыбына келтириш керек болду. Байманаптарды жектебей. Мына ушул сыяктуу илимий мааниси бар. Бул өзү кыргыз тарыхнамесиндеги актактарды, уңкул-чуңкул жерлерди түзөө, кайра калыбына келтирүү, жаркыратып кайра алтын дамга менен жазуу дегендикке барабар. Кыргыз тарыхынын орчундуу окуясынын бири 16-жыл көтөрүш экендигин далилдейт. Экинчи мааниси саясий мааниси деген турат, саясий мааниси. Бунун дагы эки жагы бар. Биринчи мааниси бул биздин саясатчылар үчүн сабак болуп атат. Ошол көтөрүштүн жүрүшүндө дагы аркы терки жүргөн жол биздин саясатчылар болгондо, коомдук ишмерлер болгондо. Ошолордун кетирген кемчилиги бүгүнкү саясатчылар кетирбеш керек. Ынтымактын кереги экен, биримдиктин кереги экен. Бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, кыргыз мамлекетинин туузун бийик көтөрүү. Кыргыз мамлекетинин түпкүлүгү үчүн күрөшүү керек экен. Тигинден, тигил окуядан, тарыхтан сабак алыш. Биздин саясатчылар иш жүргүзүш керек болду. Муну үчүн керек. Экинчи саясий мааниси бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, кыргыз мамлекети. Азыркы учурда жашаткан эгемендүү кыргыз мамлекетинин бул кокусунан болбогон нерсе экен. Муну үчүн биздин ата-бабаларыбыз далай кан төккөндүгүн, ошондой күрөштөр аркылуу бизге жеткенбиз. Мына 91-жылы биз тиги тынчтык жолу менен жетип алдык деп кубанып атпайбыз. Жок, аны үчүн андан 100 жыл мурда, 90 жыл мурда, же болбосо 500 жыл мурда Мухаммед Кыргыз жана башкалар кан төккөн. Керек болсо Манас бабабыз. Ошондуктан мунун ушундай экинчи бир саясий мааниси бар. Үчүнчү маани бул таалим тарбиялык мааниси. 1916-жылы көтөрүш сыяктуу Кыргыздын тарыхындагы кайгылуу окуялар аркылуу жакшы жагы да көп деңиздерчи. Андан башка дагы көптөгөн мына Кокон көтөрүлүшү, же болбосо Андиян көтөрүлүшү деген көтөрүштөр бар. Ушул сыяктуу көтөрүштөрдүн эң ириси, эң жеткен апогей чеги болгон 16-жылкы көтөрүштүн мисалында биз калайык калкты мекенчилик сезимге тарбиялайбыз. Тарых ошон үчүн окутулат. Тарых жөн эриккенден окутулган нерсе эмес да. Биз баардыгыбыз бул жерде окумуштуулар отурабыз. Аны мекенчилдик турда тарбиялаш. Эли жерин сүйүшүш.
өлкөсүн сүйүшү, өлкөнүн эли жеринин баа баркын билиш үчүн керек болгон. Андан тереңдетип келет турганбыз. Улуттук аң сезимин, улуттук ар намысын, улуттук абийирин, улуттук жоопкерчилик сезимин жана башка толгон токой нерселердин бардыгы ушунун ичинде жатат. Мына ушундай 3 чоң мааниси бар. Анын ичинде жанагындай майда маани. Анан ошол көтөрүштүн мисалында улуу инсандардын жанагы чыгаан хан болуп, жалтактабай элдин алдына чыгып, дөшүн окко тосуп берген улуу чыгаан инсандардын мисалында биз ар дайым улуттук кызыкчылыктарды жогору коюу керек экендигине ынандырышыбыз керек жашты. Улуттук кызыкчылыкты жогору койгон улуу инсандардын тарыхы, тиги аты жөнү, ысмы тарыхта алтын тамга менен жазылып калат экен дагы, элге жамандык кылган, элге чыккынчылык кылган, элди сатып кеткен саткындардын аты кара тамга менен жазылат. Анын укум тукумдардын урпактарынын бетине кара көө болуп жабылып калат. Ошондуктан тарыхтан сабак алат экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң